Саламатсыздарбы достор, менин атым Жолдош. Бүгүн биз Корея алфавитиндеги үнсүз тамгалардын 7-чи тамгасы С, Ш, Т деп окула турган тамга менен таанышалы. Тамганын өзүн карайбыз. Бул тамганын аты Шиот. С деп жаттап алсаңыздар болот. Бул басып бараткан кишини белинен кесип өйдө жагын алып таштагандай көрүнөт. Кайерде кандай окулганын азыр сиздер менен талдап көрөбүз. О деген тамганы атайын башкача кылып жаздым. Корейчеде тамак менен айтыла турган О деген тамга бар. У, Ы. Тамгадан мурун жазылса С деп окулат. Кантип эле С. Анан Я, Йо тамак менен айтыла турган Йо. Биздикиндей эле кадимкидей эле оозуңарды оймоктой кылып айта турган Йо, Ю, И. Тамгадан мурун жазылса, анда Ша. Ш эмес, именно Ша деп айтылат. Жана Ши. Кыргызчада Ши деп айтылат да, Ширин дегенде айтабыз го. Адан дагы жумшагыраак кылып. Ширин эмес, Ширин деп. Ши деп айтылат. Анан корейчеде буквалар бүттүгү көбүнчөсү 2ден же 3төн бир муунга жазылып атпайбы? Монда карасаңар, бир муунда 2 же 3 тамга болуп атат. Бир кучкага жазылышып атат. Муундун эң түбүнө, ылдый жагына, сөздүн аягында жазылса Т деп окулат. Мисалы, азыр могу жалпы бир досканы карап алгыла, анан мен эң түбүнө бир мисал келтирип койдум. Мондай болуп. П, И, ылдый жагында С тамгасы турат. Бирок бул жерде, именно бул жерде Т деп окулат. Бит. Эми жалпы доскага карап, биринчи тамгадан баштап окуй берели. Биринчи сөздөн баштап. Бул сабакта дагы биз жаңы өтүп аткан тамганы кызыл менен жаздык, мурунку сабакта өтүлгөн тамгаларды жашыл менен жаздык. Кана эмесе биринчи сөзгө көңүл буралы. Субак. Субак. Дарбыз. Шиге. Шиге. Саат. Сагуа. Сагуа. Бул жерде айтылышы сагуа деп айтылат. Бирок ар бир тамгасын өзүнчө талдап көрө турган болсок, бул жерде 5 тамга турат. С, А, Г жашыл менен жазылып турат. Анан Гнын ылдый жагында турган тамганы окуйбуз. Биринчи О, анан А. Эгер тамга окусак сагоа болот. Бирок айтылышы сагуа деп айтылат. Уа. Жана англисчеде W бар го, ошондо W, A, ошондой тыбышты берет. Сагуа. Алма. Анан со, С-О, со, уй. Андан кийинкиси со-ри. Р деген тамганы биз өткөнбүз. Ошон үчүн жашыл менен жазылып турат. Со-ри. Үн. Андан кийинки катарга өтөлү, экинчи катарга. Сарам. Сарам. Көп колдонулган сөздөрдүн бири бул адам. Сарам. Анан сажа. Сажа. Арстан. Ок, су, су. Ок, су, су. Мака. Жүгөрү. Ок, су, су. Як, сок. Андан кийинки сөз як, сок. Бул жерде карасаңыздар, К ортосунда турса деле К деп окулуп атат. Эмнеге дегенде бул каткалаң тамгадан мурун жазылып атат. Ошон үчүн катуу айтылып атат. Як, сок, убада. Көбүнчө жолугушуу убадан бар деп айтат да, ошон үчүн жолугушууну кошуп койдум. Са, шил. Бул жерден биз конкретно көрүп атабыз да, каерде С болуп, каерде Ши болуп окулат да. Адан мурун турса С, Иден мурун турса Ши деп окулат. Са, шил. Факт. Акыркы сөз бит.